Аталган комитеттин бүгүнкү отуруму Өзгөндөгү кырсыкта каза болгондорду эскерүү менен башталды. Андан соң эл өкүлдөрү президенттик шайлоону дайындоо туурасында маселени кароого өтүштү. Ата мекен фракциясынын юристтери алгачкылардан болуп, президенттик шайлоо 19 ноябрда өтүшү туура эмес экендигин айтып чыгышкан. Эгер бул күн өтсө, президенттин мөөнөтү дагы узарып кетишин билдирген болчу. Көп өтпөй эле КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов башында турган бир топ эл өкүлдөрү президенттик шайлоо 15 октябрда өтүшү керек деп чыгышкан. Бүгүн Жогорку кеңештен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана Жогорку кеңештин регламент боюнча комитеттин отурумунда Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев депутаттык комиссия түзүп, президенттик шайлоону өткөрүү датасын аныктоо керек экендигин айтты. Биз депутаттык комиссия түзөбүзбү, же депутаттык топ түзөбүзбү? Шу президенттин шайлоо боюнча биз өзүбүз мыйзам чегинде тактап. Кайсы күн болбосун мен үчүн менин позициям. Бирок 1 декабрда жаңы президент шайланып, 1 декабрда ант берип, жаңы президент өзүнүн ишине кириш керек. Мындан тышкары фракция лидери Борбордук шайлоо комиссиясы таза жана ачык шайлоолорду өткөрөрүнө ишенбей тургандыгын айтты. Анткени Жалал Абад шаарында 28 майда боло турган шаардык кеңештерге шайлоо боюнча азыртадан эле тизмелер так эместиги аныкталды. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөзө алабы? Мен ойлойм, Шайлдабекова төрайымы өткөзө албайт деп мен бул оюм айткым келет. Анан тизме боюнча мына сиздерге айтып коеюн. Кече биз бир жумадан бери тизме мына шайлоолор 28 майда. Тизме боюнча тактасак кайра баягы эле оору. Мисалы мына Жалал Абад шаарына биз тизмелерди карап чыктык. Мына Жалал Абад шаарынын тизмесинде Бишкек шаарынын тургундары турат. Сокулук районунун тургундары турат. Ал эми Иса Өмүркулов 2011-жылы кабыл алынган мыйзамда президенттик шайлоо 19 ноябрда деп белгиленгендигин айтты. Ошон үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизип, 15 октябрда өтүшү туура деди. Ошол ноябрь деген сөздү октябрга алмаштырып, октябрь айында 15 октябрда болсун деген сунушту киргизип атабыз. Бирок президенттик шайлоого 6 ай калганда мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө болбойт деди Исхак Масалиев. Президенттик шайлоого аз калганда эмнеге эми чуркап жатасыңар деп сындады. Анан чын эле Бактыр Кеш абдан туура айтып атат. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш биздин комитет эрчеге эле баштап талкууланышыбыз керек болчу да. Анан политологдордон баштап президентке чейин баары тең датаны айтып атат. Туура эмес да. Президенттик шайлоо 19 ноябрда өтүшү эч бир конституцияга карама-каршы келбейт деген Жогорку кеңештин юристтери берген маалыматтар чыгып кеткен. Бирок кийин Жогорку кеңештин юристтери мындай маалыматтарды эч жакка бербегендигин айтып чыгышкан. Бүгүн комитеттин отурумунда Алмамбет Шыкмаматов бул маселени укук коргоо органдарына өткөрүүнү сунуштады. Текшерип, баа берип коелу. Может, бул башка бир өкмөттөн бирөө отуруп алып чалып койду. Биз сүйөр отдела Жогорку кеңешке звоним деп. Ал туура эмес да, ошол маалымат кеткен. Биз муга бөгөт койбосок, прецедент деген билесиз, жаман нерсе бар. Ал эми өз кезегинде эл өкүлү Мыктыбек Абдылдаев 2011-жылдын 12 майында Жогорку кеңештин жалпы жыйынында президенттик шайлоо 2017-жылдын октябрь айынын акыркы жекшембисинде өтсүн деп депутаттар кабыл алышкандыгын айтты. Анан эле депутаттык комиссия түзүлүп, кайдан жайдан 19 ноябрь кирип калган. Муну биз аныктап чыгышыбыз керек. Кимдин кызыкчылыгы үчүн 19 ноябрь кирген деди Мыктыбек Абдылдаев. А дегенде ушуну тактап койгула. Анан кийин башка дата жөнүндө сөз кылгыла. Кабыл алынган мыйзамды парламент жагынан ким өзгөртүп койду? Ошону иликтеш керек. Эл өкүлдөрү 2011-жылдын 12 майындагы стенограмманын бардыгын көтөрүп, президенттик шайлоонун датасы боюнча ким кандай добуш бергендигин аныктамай болушту. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.